Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарды онлайн доктор теледолбоору анын алып баруучусу мен Кылычбек Мундуков. Бүгүн сиздер менен өт баштыкчасындагы таштын эмнеден пайда болушу жана аны дарылабаса эмнеге алып келиши, дарылоо жолдору жана башкалар жөнүндө сөз кылабыз. Бул тууралуу бизге Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын факультет хирургия кафедрасынын ассистенти, медицина илиминин кандидаты, дарыгер хирург Осмоналиев Бакыт Кубатбекович кеңири айтып бермекчи. Саламатсызбы, Бакыт Кубатбекович? Маегибизди башкаганга чейин биринчи биздин сюжетибизге көңүлүңүздү бурсак. Өт сары күрөң же жашыл түстөгү даамы ачуу, жыты бар тамак сиңирүүчү орган. Ал алмурут сыяктуу көлөмгө ээ болуп, анча чоң эмес тооктун жумурткасын элестетет. Өт боорго жакын жайгашкан. Анын узундугу 8-ден 14 сантиметрге, туурасы 3-дөн 5 сантиметрге чейин болуп, көлөмү 40-80 миллилитрди түзөт. Жашыл түстөгү өт жука калыкча менен капталган. Ал тамак сиңирүү менен байланышкан ар түрдүү кызматтарды аткарат. Тамактын карындан 12 ээлик чегилерге өтүүсүн камсыз кылат. Тамактын сиңиши үчүн зарыл болгон заттын иштешин жөндөйт. Өт кислоталары болсо ичке ичегинин иштешин активдештирет. Ошондой эле өт бактериялардын пайда болушунун алдын алат жана белоктордун сиңиши үчүн маанилүү болгон ферменттерди активдештирет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде иштейбиз. Студиянын номери 510018. Суроолоруңуздар болсо байланышка чыксаңыздар болот. Бакыт Кубатбекович, акыркы убакыттарда өт таш оорусу жылдан-жылдан көбөйүүдө. Ушул дарттын статистикалык маалыматы жөнүндө айтып бересизби? Эми өт таш оорусу боюнча айтсак, бул деген оору акыркы статистикалык изилдөөлөр менен башка дагы изилдөөлөр менен караганда 3-чү орунга чыгып атат. Биринчи орунда бул жүрөк кан тамыр оорулары болуп атат. Экинчиден кан диабет оорусу, анан үчүнчүдө дүйнө жүзү боюнча Кыргызстанда деле ушул өт таш оорусу жана ошонун баягы осложнениялары деп коет. Ошолор жолугуп атат. Себептеринен айтып кетсек, бул себептери неден болуп атат? Акыркы учурда көп айтып атат, бул стресс болуп атат. Андан кийин тукум куушу мүмкүн, генетикалык изилдөөлөр менен. Андан тышкары дагы бул айткан тамак аштын. Туура эмес тамактангандан. Туура эмес тамактангандан. Мисалы, көп учурда биз мындай караганда тое жеп алышыбыз мүмкүн, же көп учурга чейин ач карын жүрүшүбүз мүмкүн. Ошол дагы себепкер болот. Себеби өт баштыкчасындагы зиле же өт пациентибиз көп учурга чейин ач карын жүрсө, ал иштебей турат өт баштыкчасы. Анан ага деген мындай бир асадак берип, кристаллизация болуп, ошонун себебинен анан таштар пайда болушу мүмкүн. Ошол эле учурда биздин регионго тууралуу бул майлуу тамак, куурулган тамактар, күчтүү тамактар, тое жеп алган, ошол да себепкер болуп атат. Андан тышкары баягы биздин мамлекеттеги мисалы айтсак социалдык учурлар, экономикалык учурлар дагы ошол дагы мисалы стресске алып келсе, стрессти биздин пациенттерибиз же өзүбүз дагы тамак аш менен көп учурда жеп эметип атабыз. Ошондой себепкерлер көп болуп атат. Андан тышкары айтып бергенде генетикалык тукум куушу мүмкүн. Ошолор. Анда ошо таштын кандай түрлөрү болот? Түрлөрү ошо көлөмү, өңү жөнүндө айтып бересизби ошо? Эми классификация боюнча таштын 3 түрү болот. Бул биринчи учурда холестериновый таштар, экинчи учурда билирубин таштары, анан үчүнчү турда бул деген аралашма болуп коет, же смешанный деп коет. Эми айтып кетсек, ошо өт баштыкчасында деген өттүн составында ошо холестерин болот, билирубин болот, ар кандай кислоталар болот, суу болот. Ошолордун аралашмасынан анан таш пайда болот. Таштын сиз сурагандай көлөмдөрү ар кандай болот. Мисалы, биз атайын биздин ооруканада музейибиз бар эле, ошол музейден биз мындай таш оорулары көп, ар кандай операциялар ушуга байланыштуу да көп болот. Анан биз
ар кандай таштар болот, ошолорду ала келип, мисалы өзүңөр көргөндөй болот, мисалы чоң таштар болот. Бул өт баштыкчасынын размеринде болуп, жумуртка сыяктуу болуп калат. Анын өңдөрү да ак болушу мүмкүн. Мисалы бул ташты көрсөңөр болот, бул кара. Бул билирүнү черный пигментный таштар болуп калат. Күрөң болушу мүмкүн таштар. Анан көлөмдөрү бул кумдан баштап, майда таштардан баштап, чоң жумуртканын размериндеги таштар болушу мүмкүн. Саны дагы мисалы кээ бир учурда өт баштыкчанын ичинде бир таш болушу мүмкүн. Кээ бирде 2-3, кээ бир учурларда болсо деген ооруларыбыз операциядан кийин айтышат, санасак 78 таш болуптур же 100дөн ашыптыр деп ар кандай айтып мындай. Эми ал көбүнчө майда таштар болсо керек, саны көптөр. Өттө момундай чоң таштар пайда болгондо анда өт өзү дагы чоңойот турбайбы? Өттүн биздин сүрөттө көргөндөй өттүн өт баштыкчасынын размери бир өзү бир 10 сантиметрге чейин болот. Кээ бир учурда чоңоюшу мүмкүн, кээ бир учурда кичирейип, анан туурасы бир 3-5 сантиметрге болсо, анан ичиндеги ошо көлөмү, өт баштыкчасынын ичиндеги көлөмү бир 80 миллилитрге чейин жетет. Анан ошонун ичин баары кээ бир учурда бүт таш менен толукталып калат. Кээ бирде биз айтабыз нафаршированный деп коебуз, ичин баары толтура таш, майда таш же бир чоң таш. Ал өт баштыкчасынын функциясы өт баштыкчасы иштебей калат. Мындай айтканда, жөн сөз менен айтканда, функциясын аткарбайт. Ал жөнөкөй эле ичинде баягы уже таш чогулткан баштыкча болуп калат да. Анан ал ушундай бир эмелерге алып келиши мүмкүн. Эң коркунучу кандай, майда таштарбы же чоң таштарбы? Экөөнүн тең коркунучтары бар. Мисалы биринчи майда таштар боюнча айтып кетсек, майда таштар өт баштыкчасынан түтүкчөлөргө, боордун түтүкчөлөрүнө өтүп кетиши мүмкүн. Бул жерде көрсөңөр болот. Мисалы бул өт баштыкчасында таштар түтүкчөгө өтүп кеткенде, бул эгер ошол таштын көлөмү түтүкчөнүн диаметринен чоңураак болсо, ал бүтөп калат. Анан боордон атайын бир суткада бир 600-800 миллилитрге жакын, кээ бир учурда 1 литрге жакын өт чыгат. Өт же зиле деп коет. Ал ичегиге түшпөй. Рахмат, сөзүңүзгө аралжы Бакыт Котбекович. Бизде телефон звоногубуз бар. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы Айленай? Саламатчылык, угуп атабыз сизди. Мен телевизордон көрүп атам силерди, Айленайдар. Өт алабыз деп атасыңар. Бул канча сом болот, Айленай? Рахмат сурооңузга. Суроого жооп берсек, мен биринчи ооруканада иштейм. Анан биздин ооруканада өт алуу биринчи учурда обследование өткөрөбүз. Бул баягы бөлүмүбүз бар, клиническое диагностика отделение. Ошол жерден 1400 сом тегеретесинде бүт изилдөөлөр кирет. Бул анализдер кирет. Кандын анализи, боордун, бөйрөктүн анализдери, буга УЗИ кирет, рентген кирет, өпкөнү көрөбүз. Андан сырткары саплата деген бар. Андан тышкары саплата деген бар. Мисалы саплата эгер биздин оорулуу застрахованный болсо 1090 сомдун тегеретеси, застрахованный болбосо 3440 сом. Ошону кассага төлөйт. Дагы бир телефон звоногубуз бар. Угуп атабыз, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Сурооңузду бере бериңиз. Суроо берелди дегенлер, менин папамдын өтүндө жумурткадай болгон таш бар экен. Анан ошону тиги УЗИден көрсөттүк, мындай эми жүрө берет, же зыяны деле жок деп атат. Ушуга кандай жооп бересиз? Жооп берип коюңузбу. Рахмат сурооңузга. Жумурткадай болгон таш дейт. Кандай, тооктун жумурткасындайбы же көбүчкөнүн жумурткасындайбы дейм. Бул эми чоң таш көп учурда УЗИден көргөндө айтышат, эч кандай баягы кыйынчылыгы болбойт, муну менен жүрө берсе болот дегенде болчу. Бирок ал мисалы чоң таш өт баштыкчасынын стенкасына көп турган үчүн пролежин деп коет, баягы кан тамырларды кысып, ошол жерде бир некрозго алып келиши мүмкүн. Ошол кийин тешик болуп, ичегиге же жоон ичегиге өтүп кетиши мүмкүн. Ошол бир осложнениясы бар. Андан тышкары ал ириңдеши мүмкүн. Анан биз азыркы учурда дүйнө жүзү боюнча алтын стандарт деп коет, же золотой стандарт, бул ташты алуу. Кандай размерде болбосун, канча көлөмдө болбосун, эрте болобу, кеч болобу, баары бир операция кылыш керек турбайбы? Пландуу түрдө жакшы да, пландуу түрдө эрте келгени жакшы бизге. Туура. Дагы бир телефондун звоногубуз бар. Звоноктор абдан көп болуп атат. Угуп атабыз, урматтуу телекөрүүчү. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Саламатчылык.
Мен суроо берейин дедим эле. Угуп атабыз, бере бериңиз сурооңузду. Менин апам өтүн алдырган да, анан эми уйку бези ооруп атат да, ошо уйку безиге таасир этеби? Зыян. Түшүнүктүү, рахмат сурооңузга. Өтүн алдырыптыр, анан уйку безине таасир этеби дейт. Эми бул биз ушул зонаны гепатобилиарный зона деп коебуз. Бул жерде мисалы силер көрсөңөр болот, боор, өт баштыкчасы, өттөн жана өт баштыктан чыккан түтүкчөлөр, анан уйку безинин түтүкчөсү экөө 1-12 чейге түшөт. Таасир этет. Себеби деген таш менен көп жүрсө, майда таштар же кум өтсө, ал боордун түтүкчөлөрүн эмес, ошол эле учурда уйку безден чыккан түтүкчөнү да тосот. Анан бул баягы панкреатит деген ооруга алып келиши мүмкүн. Диета сактабай же көп жыл таш менен жүрсө, бул дагы кийин ушул өт баштыкчадан алдырбай көптөн бери сактанып эметип жүрсө, бул приступ берип баары кийин ушул панкреатит деп коет, ошол ооруга алып келиши мүмкүн. Уйку безге таасирин эттирип турбайбы? Таасир этет. Андан тышкары эгер бүтөлүп калып, анан ушул уйку безден эме чыкпаса, атайын сок, панкреатический сок деп коет. Ал чыкпай кыйналса, бул аябай грозный осложнение, бул панкреонекроз деп коет. Бул ириңдөө өт баштыкчасынын түтүкчөлөрүнөн таш туруп калгандан уйку безде да ириңдөө болушу мүмкүн да. Бул дагы аябай грозный осложнение. Рахмат Бакыт Кутбешевич. Эми осложнение жөнүндө ананыраак сөз кылабыз. Дагы бир телефон звоногубуз бар, угуп атабыз. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, сурооңузду бере бериңиз. Мен буга чейин өтүмдү алдыргам 4-көр больницадан. Баарысы жакшы эле. Эмне кандай чара көрүшүм керек? Эч жеримде эле азыр кыйнабайт, бирок эмне өзүмдү диета кармашым керекпи? Кандай учурда туура болот ушул? Түшүнүктүү. Рахмат. Эми бул суроо боюнча ананыраак дагы сөз кылабыз го. Диета деп атпай, профилактика түрүндө. Мен да суроом бар эле, Бакыт Кутбекович, ошо оору пайда болду дейли, анан ошо оорунун кандай белгилери бар? Кантип билебиз өттө таш бар экен? Белгилери бул мындай деп коет, же симптомдору деп коебуз. Бул оң кабыргалардын асты ачып, оорлошуп, анан бир оору пайда болот. Андан тышкары бул деген оң далыга бериши мүмкүн. Анан эртең менен оорулардын оозуна бир ачуу даам келип калат, чыла жыттанып калат деп айтат. Бул баягы өнөкөт болуп эметип калганда. Кээ бир учурда биз жөн эле таш бар экенин УЗИ деп коебуз, ультрадобуштан аныктасак болот. Осложнение болуп кеткенде бул катуу оорутат. Оорутканда жүрөк айланып, жүрөк айланып, козушу мүмкүн, катуу ооруп, кыйналышы мүмкүн оорулар. А вот оору атат деп атпайсызбы? Ошо ооруганда деген оору эмне менен байланышат? То есть көп учурда майлуу тамак ичкенден кийин. Көп учурда тамак аш менен байланыштуу. Биздин көп оорулар айтат, майлуу тамак жегенден кийин, куурулган тамак жегенден кийин, ачуу тамак же күчтүү тамак жегенден кийин эле бир нече убакыттан кийин эле приступ башталды дейт. Ошол приступ колики деп коебуз, желчный колики. Ошол оору башталганын биз билсек болот да. Рахмат. Дагы бир телефон звоногубуз бар. Угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Эртең мененде ачуу жана андай зил шилекей агат да, ушул эмнеден көп жылдан бери. Ошого тагыраак неметип жооп берип кетесизби? Рахмат сурооңузга. Эртең менен ошо ачуу даам келет дейт. Бул себептер көп болушу мүмкүн. Мисалы, оозду ачуу даам эртең менен пайда болгондо бул эмнеден болот? Эгер ашказан же кызыл өңгөч жакшы иштебей застой болсо, көчөк ичкен тамак же ашказандын согу туруп калса, ал жаткан учурда оозго, кызыл өңгөчкө, оозго келиши мүмкүн. Өт баштыкчасынын ооруларынан, боор ооруларынан, кээ бир учурда ушул айыл кишилерде көп жолугат экен, бул ичи катып, запор болуп кыйналганда дагы, себеби биз организмди толук кан менен карашыбыз керек. Бир эле өт баштыкча эмес, же ашказан эмес, же уйку безди эмес, баарын бирге карашыбыз керек. Анан эгер сиздин ушундай бир эмеңиз болсо, бир ушундай симптомдоруңузду эртең менен сезип, көп жылдан бери ушинтип билип келатсаңыз, сиз УЗИ өтүшүңүз керек. Гастроскопия, ашказанды да текшериш керек. Гастроэнтерологдор бар, хирургдор бар, келип көрүнсө, ошону биз так аныктап айтып беребиз. Эмне себептен болот аткан? Түшүнүктүү, рахмат. Угуп атабыз, дагы бир телефон звоногубуз бар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен сиздерге 2 суроо берейин дедим эле.
өттү алдыргандан кийин биринчиси өттү алдыргандан кийин уйку бези ооруйт. Атат да. Угат Ошондо аласыз. өттөгү ташты алдырганбыз. Ошондон деле ооруп атат. Эми экинчиси оң жак биринчи ошол өт алдыргандан эле уйку без ооруп атат. Оң жак менен жатса деле, сол жак менен жатса деле. Ал эми экинчи суроосу эртең менен негизи өтүм толуп калат да, оозума сарыжил келип, анан кускандан кийин баягы сарыжилди кусуп, ачууну кускандан кийин жеңилдеп калам да. Анан күчтүрөөк тамак жесем дагы ошентип калат. Түшүнүктүү. Ошо. Рахмат сурооңузга. Суроолор түшүнүктүү. Биринчи суроо боюнча айтсак, баягы өт баштыкчаны алдыргандан эле ооруп атат деген оорулар бар. Бул баягы кээ бирде балким өт баштыкчаны таш боюнча алганда ага чейин да оору болгондур. Ал аныкталбай калып, мисалы уйку безде, кээ бир учурда ашказанда жара болушу мүмкүн. Кээ бир учурларда баягы кызыл өңгөчтүн грыжасы болот. Ошолор аныкталбай калып, анан өт баштыкча алынган, себеп калып калышы мүмкүн. Ошону экинчиден өт баштыкча алынгандан кийин уйку безде же ашказанда баягы воспаление калышы мүмкүн. Же ошондон кийин баягы күч келип, диета сактабай, ошол болуп атат. Ошол дагы операция болгондон кийин эле оорулу мен айыктым дебеш керек. Ал диета сакташ керек биринчиден. Экинчиден 1 айдан кийинби, 3 айдан кийинби, 6 айдан кийин дарыгерине келип көрүнүп, УЗИ кылып, анализ тапшырып, эгер ушундай бир себептер болсо, бизге келсе да биз ошолорду аныктап, тактап, ошолго дарыларга жардам беребиз. Экинчи суроосу Ошо дагы ачуу эме келип атат. ачуу. Бул кээ бирде рефлюкс деп коет. 12 чегиден ашказанга зиле же желчь же өт болсо заброс болушу мүмкүн. Бул да себепкерлерин биз айткандай баягы застойный явление болот, ошолор болушу мүмкүн. Анан ал алып келгенден кийин ашказанга толуп калганда, мисалы түн уктаганда толуп калат, анан кускандан кийин жеңилдеп калган дейт, көбү ошентип айтышат. Анан биз көп ооруларга өт баштыкча алынгандан кийин айтабыз, тамак диета сакташ керек. Кичинеден жана бат-баттан тамак жеп туруш керек. Себеби өт баштыкча жок. Боордон, боордун түтүкчөлөрүнөн жанагы өт ар дайым ичээге түшүп атат. Ошону нейтрализация кылыш үчүн кичинеден ар дайым тамак ичип туруш керек. Диета сакташ керек. Рахмат, түшүнүктүү. Дагы телефон байланышыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатсыз. Сурооңузду бере бериңиз, угатабыз. Мен өтүм алдырдым эле. 3 ай болду. Бирок алдыргандан бери кайта УЗИге түшсөм боор жакшы дейт. Анан бирок кече жакында түштүм менен. Боор сал май басып калды дейт. Анан оозума ачуу неме келе берет. Бирок куспайм. Оозум постоянно чай ичсем деле, даже суу ичсем деле ачуу болуп тура берет. Түшүнүктүү, рахмат. 2-3 күндөн бери дагы ушул оң жагым ооруп атыр, кээде температура болуп атам. Ошо эмнеден болуп атат, ошону неме кылып берсиз. Рахмат, түшүнүктүү сурооңузга. 3 ай болуптур операция болгонда. Дагы эле ооруп атам дейт. Бул эжекенин суроосун же ушул даттануусун эмне менен байланыштырсак болот? Менин оюмча бул баягы өт алуудан кийин постхолецистемический синдром деп коет, же өт алгандан кийин ушундай бир синдром болот. Бул ошо өт алынган жерде спайка болушу мүмкүн. Ошол жерге барып 12 чеги же май барып жабышы мүмкүн. Анан ошого дагы биз атайын диеталарды рекомендовать этебиз. Кээ бир дарыларды дагы рекомендовать этсек болот. Анан оозуна ачуу келет, бирок кузбайм дейт. Балким ошо рефлюкс болуп атабы, келип көрүнүп гастроскопия өтсө болот. Мисалы региондо чыкса, ошол жерден эле гастроскопия өтүп, анан дарыгерлер эмне дары ичиш керек, кандай диета сакташ керек. Анан өзү да айтып кетти, ушу боорун бай басып тур деп эле. Бул баягы жировой гепатоз деп коет. Мунун себеби эле баягы диета. Майлуу, куурулган, ачуу, күчтүү тамактар жеген кесепети да. Негизи эле өттү алдырткандан кийин канча убакытка чейин диета кармаш керек? Мисалы, если мындай айтсак, өт баштыкчасы пландуу түрдө алынса, ал оорулар 1 айдан кийин же 3 айдан кийин. Эгер бир кыйналып, бир түтүкчөлөрүнө өтүп кетип, аларга биз бир 6 ай, 12 айга чейин диета сактоолорду айтып беребиз да. Көрүнүп тургула деп. Бакыт Кубатбекович, жанагы өт таш оорусун УЗИ жолу менен аныктаса болот дедиңизби? Дагы ошо аныктоочу диагностикалык кандай жолдору бар? Эми азыркы учурда эң кең тараган жана арзан неинвазивный деп коет. Бул инвазивный деген
ичине кирип аныктоо ыкмалары анан кирбей. Ушул азыркы учурда биз ультрадобуш үнүн колдонобуз. Көп эле ооруканаларда, поликлиникаларда, көп райондордо, шаарларда бүт эле жерде бул биринчи орунда туруучу бул ультрадобуш аныктоо. Эгер биз бир коркунуч болсо же күчөп кеткен болсо оору, биз азыркы учурда мисалы түтөкчөлөрүн өтүп кетсе же ириңдесе же бирдемени тактап УЗИден көрө албасак, биз компьютерный томография же магнитный резонансный томография деп коебуз, ошого жиберип атабыз. Ошо экөөнүн айырмасы барбы? Ультрадобуш изилдөөсү менен компьютерный томография. Экөө тең бирдей эле көрсөтүү? Жок, ташты же кандай? Экөөнүн айырмасы бар. Бар. Биринчиден, мисалы биз компьютерный томографиядан таштарды көрүп, кандай размер, кандай көлөмдө. Сөзүңүзгө аралжы кечиресиз. Телефон чалуубуз болуп атат. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, угуп атабыз. Саламатчылык. Менде суроо бар эле. Угуп атабыз. Меники өттө деген густойда, жыч густой деген таш жок деп. Ошого кандай меры принимать надо? Рахмат сурооңузга. Түшүнүктүү. Густой желчь деп туруп. Бул эми биз сложированный желчь деп коебуз, же кыргызча өт баштыкчасы коюланып кетиптир деп айтат. Бул деле өт баштыкчасынын оорусу катары көрүш керек. Буга деген биринчиден мен айтып кеткендей диета. Кичинеден жана бат-баттан тамак жеш керек. Күчтүү, майлуу, куурулган, күчтүү тамактар болбойт. Анан ошондой эле көп учурга чейин ач карын жүрүүгө болбойт. Мисалы ач карын жүргөндө өт баштыкча иштебесе, мында ичиндеги өт туруп калат дагы, кийин кристаллизация болуп таш болушу мүмкүн. Анан бул эженики да ошондой болушу мүмкүн. Анан ач карын жүрүүгө болбойт. Анан мындан тышкары да дарылар бар. Өт баштыкчасынын баягы иштөө функциясын жакшы кылууга атайын дарылар бар. Желчегонный деп коет. Желчегонный деп коет. Ичин тазалаган бар, өт баштыкчасын кысылган дарылар бар. Ошолорду жазып эметсе болот да, ичсе болот. Рахмат. Дагы бир телефон байланышыбыз бар. Саламатсызбы? Жакшыбы? Алло, менин суроом бар эле. Угуп атабыз, саламатсызбы? Менин сахарым бар да. 14-15 менен жүрүп атам. Өт алдырсам болобу, болбойбу? Түшүнүктүү, рахмат сурооңузга. Ичим катып атат. Сахарный диабет андай менен кылып көрүүчүбүз. Анан өтүндө да таш бар экен. Ошо өттү алдырсак болобу же болбойбу деген суроо. Болот. Азыркы учурда биз атайын ыкмаларды колдонуп атабыз. Лапароскопия деп коет. Бул кичинекей тешиктер аркылуу өт баштыкчасын алуу жолу. Анан сахарный кан диабети менен ооруган ооруларга биз биринчиден консультация кылдырабыз эндокринологко. Сахарнын уровень ылдый түшүрүп, кээ бир учурларда инсулинге өткөрөбүз. 2-3 күн инсулин алат, анан кайрыле кийин ошо кан диабетине байланыштуу өзүнүн дарыларын ичсе болот. Анан бул ыкманын бир жакшы жери биз кеспейбиз, чоң кесилбейт. Кичинекей тешиктер аркылуу 1, 2, 3, 4 тешик аркылуу кирип өт баштыкча алынып, эң чоңу 1 сантиметрдей эле кесилет. Анан бүтүүгө дагы баягы ириңдебей ушул телекөрүүчү ошондон коркуп атат болуш керек. Ириңдеп коркот деп. Андан коркуу кереги жок. Рахмат. Телефон чалуубуз бар, угуп атабыз дагы. Алло. Саламатсызбы? Сурооңузду бере берсеңиз болот. Сиз түз эфирдесиз. Мен суроо берейин дедим эле, мен Угулбай атат. өтүн алдыргам. Анан эле тынбай эле кусуп атат да. 3 күн кичине эс алат деле кайра. Студияга угулбай эле. Студияга угулбай эле. Үзүлүп калды окшойт. Маегибизди уланта берсек. Бакыт Кодбекович, жанагы диагностикага компьютерный томография дедиңиз. Лаборатордук дагы кандай изилдөөлөр бар? Лаборатордук бизде мисалы ошо канды көрөбүз, зараны көрөбүз. Эгер баягы коркунуч болуп, оору күчөп кетсе, билирубин деген анализ бар, ошол кандан көрүнөт да. Эгер таш түтүкчөгө өтүп кетсе, нормасы бир 20,5ке чейин болсо, ал көтөрүлөт. 2 эсе, 3 эсе ошо прямой фракцияга чейин. Кээ бирде 10 эсе, 20 эсеге чейин даже көтөрүлүшү мүмкүн. Зарасында, ошол зара анализинде дагы ошол билирубин пайда болот. Ошол дагы аныктоого бизге жардам берет. Жана боордун анализдери, атайын АСТ, АЛТ деген анализдер бар. Ал да боорго күч келтирип, ошолордун нормадан өйдө көтөрүлүшү мүмкүн. Биз ошо коркунуч жөнүндө. Ошондон андан тышкары да биз кандагы лейкоциттерди көрүшүбүз мүмкүн. Себеби эгер ошол шишип, өт баштыкча шишип, ичи ириңдеп атса, лейкоциттердин саны да көтөрүлөт. Ошол менен биз лаборатордук түрдө да аныктасак болот. Түшүнүктүү, рахмат. Телефон чалуубуз бар. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Алло. Саламатсыздарбы? Мен келиним өтүнөн операция болду эле. Студияга угулбай эле телефон.
Урматтуу телекөрүүчү. Алло. Так, Бакыт Кулатбекович, бизде угулбай калды ошо телефон звоногубуз. Дагы сурообуз бар эле. Ошо эми жана сиз айтпадыңызбы? Ошо лапароскопический жолдору бар деп, жана ошо дарылоо ыкма жолдору жөнүндө сөйлөшсөк. Эми бул өтө таш оорусу илгерки оорулардын бири. Анан көп учурга чейин бул оору мындай баягы терапевттер дарылап келген. Терапевттер дарылап, атайын диета сактап, атайын сууларды ичирип, анан 1882 жылы немис хирургу Лангенбург деген биринчи жолу өт баштыкчасын алган дүйнөдө. Ошон 100 жылдан ашып калды. Ошондон бери азыркы учурда бул алтын стандарт деп айтып кеткендей эле өттө таш пайда болуп, ал оорутуп же кыйнаса, биз ооруларга операция жолун айтып беребиз. Анан көп учурга чейин биз кесип алчубуз. Кесип, мисалы чоң кесип, андан кийин грыжа болуп, же ошо кескен жери ириңдеп, баягы бүтпөй көпкө чейин кыйначу ооруларды. Анан биз биринчи ооруканада иштегенде биздин агайыбыз профессор Оморов Рахат Арзбекович кичинекей мини доступту киргизген. Ал ошол ыкманы көп жыл колдонуп келгенбиз. Бирок ушул 2010-2011 жылдан бери биз жаңы аппараттар келип, жаңы технологиялар келип, биз азыркы учурда көп эле ооруканаларда лапароскопия деп коет, кичинекей тешиктер аркылуу өт баштыкчасын алабыз. Ал өт баштыкчаларды алыш үчүн атайын мындай бир биз порттор деп коебуз. Порттор булардын диаметри 10 мм, то есть 1 сантиметрдей болот же 5 мм болот. Ушундай портторду коюп туруп бир 3-4 коюлат. Канча тешик? 4 тешикке чейин коюлат. 3 тешик, 4 тешик, ошолорду коюп, мисалы эң биринчи башталганда 4 тешик, 5 тешиктен кылып жасашкан. Азыркы учурда биздин ооруканада биз 3 эле тешик өттүк. Бул бир жагынан ооруган азыраак. Оорулуу операциядан кийин аз күн жатат ооруканада. Бат сакайып кетет. Ошондой эле баягы бүткөн косметический жагы бар да. Анан бул атайын порттор аркылуу ичине камера киргизилет. Камера киргизилет да, анан берки порттордон биз атайын инструменттерди киргизебиз. Бул лапароскопический инструменттер деп коет. Бул кадимки эле хирургический инструменттер. Атайын кыпчыган бар, кескен бар. Анан ушу менен өт баштыкчасын биз алып чыгабыз. Бир жакшы жери бул айтып кеткендей эле ооруган азыраак, малоинвазивный деп коет. Анан оорулуу өзү ооруканада аз күн жатат да ошол. Анан акыркы учурларда бул дүйнө жүзүндө болсо деген бир порт аркылуу деп коет. Ушундай киндиктен бир порт кирилип 2,5 сантиметрлик. Анан ушул порт аркылуу 3-4 инструмент кирип, мунун үстүнө кошулат. Анан ошол эмелер алынат. Өт баштыкча алынат. Мындай да атайын ыкмалар бар. Андан тышкары дагы кесип алуу болот. Эгерде баягы коркунуч болуп, түтүкчөлөр өтүп кетсе, анда биз ачып жазайбыз. Бул жолу менен жасагандачы ошо оорулуу тезирээк чыгып кетеби? Биз канча көбүрөөк жатабы? Ошол мен айтып кеткендей 2010-2011ден бери лапароскопия биздин ооруканада колдонулуп атат, биринчи ооруканада, шаардык больницада. Анан биз баягы атайын изилдеп, ооруларды карап, эсептеп, күндөрүн эсептейбиз. Бул көбүнчө койка ден деп коет, операциядан кийинки. Анан лапароскопиядан анан ачып жасаган ыкмага караганда айырмасы бар. Мисалы лапароскопиядан кийин бир 3-4 күн жатат. Кээ бир учурларда 1-2 күндө жатат. Эгер коркунуч болуп, сезгени болбосо, ачып жасаганда 5-7 күнгө чейин, кээ бирде 10 күнгө чейин да жаткан оорулар бар. Анан бул баягы экономический жагы да бар да, баягы оорулуу аз жатса, азыраак баягы затрат болуп өтөт. Рахмат. Дагы бир байланыш, телефон байланышыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз түз эфирдесиз, угуп атабыз. Суроо берилди эле. Бере бериңиз сурооңузду, угуп атабыз. Мен суроом мындай да, тиги мамамдын тиги өтүндө деген таш бар экен да, анан УЗИге көргөзсөк, жана фасолдой урган таштан 6 таш бар экен. Ошону өтүн алдырсак болобу деп суроо берейин дедим эле. Рахмат, сурооңузга түшүнүктүү болду го. Ооба. Алдырса болот, алдырыш керек. Себеби бул деген коркунуч бар. Таштары көп экен. Анан азыркы учурда биз санына да карабайбыз. Мисалы 3 же 6 эч кандай роль ойнобойт. 1би же 2би ал баары таш бар. Бул сезгендүүгө алып келиши мүмкүн, ириңдүүгө алып келиши мүмкүн. Анан муну пландуу түрдө алып келсе,
сиздин апаңызды биз баягы лапароскопиялык ыкма менен алып койсок болот. Кыйналбай, оорубай көп бир 2-3 күндөн кийин Кудай буйрса сакайып кайра үйүнө чыгып кетет. Рахмат сурооңузга. Дагы байланышыбыз бар. Угат абыз, саламатсызбы? Мен өт боюнча сурай берейин дедим эле. Келиним өтүн алдырган. Анан 3 күндөн кийин эле башы деп давлениясы көтөрүлүп кетет деле, анан эле 2 күн тынбай кусат. Бул эмнеден? Түшүнүктүү. Рахмат сурооңузга. Бул эми башка себеп болушу мүмкүн. Мисалы өттө таш болсо, ал деген баягы давление көтөрүлүшүнө көп учурда алып келбейт. Сезгенүү учурунда алып келиши мүмкүн. Мисалы шишип, ириңдеген учурда. Анан кускан себеби болгондо деген балким жана биз айткандай рефлюкс болушу мүмкүн. Дагы же панкреатит болушу мүмкүн. Ошону алып келсе, ошо УЗИ өткөрүп, гастроскопия өтүп, анализдерин көрүп, биз аныктап бере алабыз да. Ошо келсе, эмнеден болуп аткан себебин аныктаганга жардам беребиз. Рахмат. Бактык Отбекович, ошо элдер, адамдар көбүнчө эле ошо элдик медицинага же жана Кытай медицинасына кайрылышып, түрлүү дары чөптөрдү ичишет, ошо ташты эритип жок кылабыз деген максат мененчи. Ошого сиз кандай карайсыз? Сиздин ой пикириңиз? Эми бул менин оюм деле башка көп эле хирургдардын ою бул туура эмес жол деп эсептейбиз. Биз көп изилдөөлөрдү караганда биздин регионго, Кыргызстанга тиешелүү, ушул Азияга тиешелүү көбүнчө биз жана айтып кеткендей билирубиновый таштар болот, холестериновый жана аралашма таштар болот. Атайын бир дары ойлонуп чыккан изилдөөчүлөр менен. Бул холестерин таштарын чыгарат. Урсодезоксихолевая кислота деген негизинде бир дары бар. Ал дарыны Европада жашаган оорулар ичсе болот. Анан ал бир 6 ай, 12 ай ичкенден кийин таштын көлөмү азайып же чыгышы мүмкүн да. Анан биздин оорулар деле айтат, бизде дары жазып бергиле, бизде ичип көрөлү деп, бирок биздин ооруларда көбүнчө көрүнгөндөй бай билирубиновый таштар болот экен. Булар ошол урсодезоксихолевая кислота менен чыкпайт экен. Андан тышкары бул өт баштыкчасында көп изилдөөлөр болгон. Мисалы рентген добушу менен аны майдалап чыгаруу жолдорун, же болбосо өт баштыкчаны ачып эле ташты алып кайра жаап койсо болобу дегенчи. Бирок азыркы учурда мен айткандай бул алтын стандарт, бул өттү алуу бул оорулардын баарын жоготот. Оорулуу кыйналбайт, кайра кайталанып операция болбойт. Анан кээ бирлер ушул ар кандай чөп дарыларды колдонот экен. Эми ал оорулуу кээ бир учурда операцияга макул болбой, анан биз жазып беребиз. Дары жазып берип, жанагы урсодезоксихолевая кислотаны жазып берип, алар ичип келип, анан кийин кайра УЗИден көрөбүз. Өт баштыкчасында таш ошол бойдон калат экен да көп учурда. Анан кайра операция дегенде алар макул болуп, анан ошону туура көрүп атышат. Анан нетрадиционный медицина деп коет. Ал да көп колдонулуп атат ар кандай чөп дарылар менен, бирок аны биз эми изилдеп көргөн жокпуз. Бирок андан кийин бизге оорулар келет. Ичип көрдүк эле, жардам берген жок, өтүп кетти ушундай деп, анан кайра эле биз операция кылып атабыз да. Ошон үчүн биз дүйнө жүзүндөгү ушундай негизде ошо алтын стандарт бул операция. Бирок өттө ошо таш уже пайда болсо, мындай чөптөрдү, желчегонный чөптөрдү ичкенге болбойт. Ал майда таштар түтүкчөлөргө өтүп кетиши мүмкүн да, анан коркунуч алып келиши мүмкүн. Баягы ошо кандай коркунучтарды алып келиши мүмкүн? Ошо осложнениясы жөнүндө айтып бересизби? Биринчи коркунучтардан бул баягы сезгөнүү, же шишик болуп, ичинде ириңдеп, ошол өт баштыкчасынын стенкалары шишип, өт чыкпай, кыйналып, ушул воспаление деп коет, же бул острый холецистит деп коебуз, острый калькулезный таш тыгылып калганда. Таш тыгылып калганда. Түтүкчөсүнө. Түтүкчөсүнө. Кээ бир учурларда өт баштыкчадан майда таштар түтүкчөлөргө өтүп кетет. Бул оорулуу саргайып кетет. Себеби деген зиле же өт ичегиге түшпөй организмге тарайт. Организмге тарап, алар биринчи учурда саргайып кетет. Көздөрү саргайып, терisi саргайып, анан заарасын өңү кара болуп кетет да. Ошондой коркунучтар бар. Андан тышкары бул уйку безге, мына көп оорулар чалып атат, теле көрүүчүлөр уйку безге берип панкреатит болушу мүмкүн. Андан дагы тышкары бул кээ бирде чоң таштар пролежин берип, ичеги менен, 12 ичеги менен же жоон ичеги менен байланышып, баягы эме болуп калат да, свич болуп калат. Ошондой коркунучтар бар. Кээ бирде түтүкчөлөргө таш өтүп, халангит деп коет. Бул ошо түтүкчөлөрдө воспаление болот. Анан боорго таш туруп калып, түтүкчөдө боорго күч келип, бул баягы билиарный цирроз деп коебуз. Өзүнөн боордон чыккан зиле боорго эле кайра өзү зыян келтирет да. Ошондой көп коркунучтар бар. Түшүнүктүү. Теле көрүүчүлөр байланышка чыгып атат. Угат абыз? Алло.
Сурооңузду бере бериңиз, урматтуу телекөрүүчү. Алло. Саламатсызбы, угуп атабыз. Алло. Угулуп атат, сурооңузду бере бериңиз. Сизди угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз, урматтуу телекөрүүчү. Алло. Алло. Угулуп атат, сурооңузду бере бериңиз. Дарегиңизди дең. Алло. Түшүнүксүз болуп калды окшойт суроосу. Бакыт Котбекович, жана ошо коркунуч тууралуу жөн айтып бербедиңиз осложнениялар. Анан эми ошо осложнение болбош үчүн кандай профилактика жолдору бар? Алдын алуу жолдору. Алдын алуу жолдору эми бул биринчиден эле биз айтып кеткендей диета сакташ керек. Өзүбүз билебиз, баягы эртең менен турганда биз жумушка кетип баратабыз, же окууга кетип баратабыз, бирдеме чай ичебиз, же ошо боюнча жумушка кеттик. Жумуштан да кечке чуркап, же окууда жүрүп, түштө бирдеме ичимиш болобуз. Анан үй бүлө кечинде чогулуп, баягы үйгө чогулуп, тамак аш жасап, баягы күчтүү тамак жеп, андан кийин жатып алабыз. Ошол эле учурда биздин көп той аштардын баары кечки учурда болот. Барып 6-7-ге барабыз. Эт, баягы күчтүү майлуу чучук азык-арталардын баары 10-11-ге чейин болуп. Анан ошол мисалы 1 жылдан эмес, 2 жылдан эмес, көп жылдан кийин өзүнүн кесепетин берип, ошо өттө таш пайда болуп, же уйку безге таасирин тийгизиши мүмкүн. Анан биз көп ооруларга диета дейбиз. Ач карын жүрбөгүлө дейбиз. Себеби ач карын жүргөндө биз айтып кеткендей өт баштыкча иштебей, ичинде өт тура берип, кристаллизация болуп, өттө таш пайда болушу мүмкүн. Экинчиден тое жеп алганда болбойт. Ошол эле учурда майлуу, куурулган, күчтүү тамактарды азыраак жегенге айтабыз, ушундай диета сактагыла деп. Анан эгер бир оозуна ачуу келип, же оң кабыргалардын асты оорутуп, бирдеме кыйналып турса, бул оңой жана кымбат эмес, инвазивдүү эмес, бул ультра добуш изилдөөсүн өтүп койсо болот. Ач карын барыш керек оорулуу эртең менен. Анан эгер өтүндө жакшы иштебей, кээ бир учурда таш болбой деле өт баштыкча жакшы иштебей, өзүнүн симптомдорун бериши мүмкүн. Анан атайын өзүнүн поликлиникасына же ооруканага келип, хирургка, терапевтке же гастроэнтерологко көрүнсө, алар атайын диетасын, дарысын жазып берсе эле, ошол кайра калыбына келип жакшы болуп кетет. Ушундай профилактика кылмалар бар да, атайын жолдор. Жанагы телекөрүүчү кайта байланышка чыгып атат. Угуп атабыз сурооңузду. Алло. Алло. Угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Алло. Дарегиңизди кайерден алсак болот? Түшүнүктүү, рахмат. Дарегиңизди кайдан алсак болот дейт. Мен өзүм биринчи ооруканада иштейм. Шаардык клиникалык оорукана. Бул Фучка 15 көчөсүндө, Фучка көчөсүндө 15 номеринде, ошол биринчи оорукана. Ошолдо факультеттик хирургия кафедрасынын ассистенти болом. Ошол жерге келсе, биздин студияга 510018 номерине дагы чалып, биздин коногубуздун телефон номерин алсаңыздар болот. Бакыт Котбекович, ошо өт таш оорусу менен чоңдор гана оорубу же кичинекей балдарда кезигеби ушундай оору? Мурун көбүнчө өттө таш оорулары менен аял кишилер ооручу. Анан ошол жашы бир 30-40тан өйдө бир 60 жашка чейин болчу да. Алардын себептери эмне? Бул баягы аял кишиде гормоналдык изменение болот экен, ошол обмен веществ алып келип өттө таш пайда болушу мүмкүн. Андан тышкары баягы күчтүү майлуу тамактар же стресс, андан тышкары азыркы учурда биз жаш балдарда дагы, улгайган кишилерде дагы өттө таш ооруларын аныктап, ошолорду операция кылып атабыз. Булар себеби эмнеден? Жаш биздин пациенттерибиз деле баягы убагында тамак ичпей калып, же ачка жүрүп, же дагы бир башка себептер менен азыркы учурда баягы жеңил, оңой жол менен дарыланган фастфуд тамактар менен дагы ичип, ошолор да алып келиши мүмкүн. Анан кээ бир учурларда бизде жаш балдар 14 жашта, 15 жашта, кээ бирде андан жаш ооруларда деле таш пайда болуп атат. Анан улгайган кишилерде да болуп атат да. Анан көбүнчө бир 2-6 эсе аял кишилерде көп жолугат. 60 жаштан өйдө эркектер менен аялдардын баягы оорусу бирдей болуп калат экен. Рахмат. Дагы бир телекөрүүчү байланышка чыгып атат. Угуп атабыз сурооңузду. Саламатсызбы? Мен суроо берейин дедим эле.
Мен УЗИге түшсөм, жөн эле обследование кылып атып, өтүңүздө таш бар, 1 сантиметрдей кичирээк деп айткан. Ал беспокоить этпесе, алдырбай деле койсо болобу же ал чоңоюп кетиши мүмкүнбү? Рахмат сурооңузга. Түшүнүктүү болгон. Суроо түшүнүктүү. Эми биз азыркы учурда биздин агайыбыз менен, мен айтып кеткендей, Оморов Рахат Арзебович менен агайыбыз менен бир китептин үстүндө иштеп атабыз. Ушул өт таш оорусу боюнча. Анан ошол жерге классификацияга биз киргизип атабыз. Мисалы, камненосительство деп коет. Кээ бир ооруларда таш бар. Бирок эч кандай мындай ал даттануусу жок, оорунун симптомдору жок. Муну камненосительство деп коебуз. Анан ошол учурда желчекаменный болезнь деп киргизип атабыз. Бул желчекаменный болезнь деген бир 3 айда же бир 6 айдабы бир симптомдорун берип, оорутуп, кабырганын асты, оозуна чыла жыттанып, ачуу келип калышы мүмкүн. Анан баягы өнөкөт таш оорусу деп коебуз. Бул хронический калькулезный холецит. Бул болсо тамак диета сактаса деле оорутуп, кыйнап турган учурда. Анан бул телегөрүүчү чалганда ушу көбүнчө бул УЗИден табылып калган эме камненосительство деп койсок болот. Анан бул рекомендациябыз кандай? Пландуу түрдө алдырыш керек. Өзүнүн убактысын ылайыктап, үй бүлөсү менен кеңешип, атайын бир 3 күн, 5 күн убакыт таап келип алдырса болот да. Рахмат, коркунуч калып келиши мүмкүн. Дагы бир телефон байланышыбыз бар, угуп атабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык? Мен эме чоң апам операция болгон уже 1 жылдан ашып калды. Өтүн алдырган. Анан ошондон бери эле жакшы эле болчу, анан кийин 2 айдан бери ошол жакшы эмесин режимдерин эле бүт баарын сактап жүргөн. Анан 2 айдан бери эме болуп атат да. Анда-санда ошо иштерин бурап, эме ичи өтүп кетип атат да, ушундай болчу. Түшүнүктүү, рахмат сурооңузга. 2 айдан бери ичи бурап, ичи өтүп кетип атат. Ичи өткөн себептер баягы өт баштыкча алынгандан кийин өттөн атайын баягы кислота чыгат да, желчный кислоты деп коет. Алар биринчи первичный деп коет, биринчи пайда болгон кислоталар, экинчи вторичный деп коет. Анан балким ошо диета сактабаганын кесепетиненби, балким ошол боордон чыккан кислота ичегиге, жоон ичегиге барып ички өткөрүшү мүмкүн. Кээ бир учурда ичи катат оорулардынчы. Анан бул деле диета менен көрүнүп, атайын диеталарын жасап же дарыларын жасап берсек, бул деле кайра өз калыбына келет да. Түшүнүктүү. Бакыт Кулатбекович, ошо өт тууралуу бизге кеңири айтып бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Убактыңызды келип, алтындай болгон убактыңызды бөлүп бизге ошол сизге чоң рахмат. Сизге жана сиздин бейтаптарыңызга бекем ден соолук каалайбыз. Кудай буйрса дагы биздин студияга келип, дагы хирургия оорулары боюнча айтып бересиз. Кудай буйрса депчи. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эмкиде жолукканга чейин ден соолукта болуңуздар.